вечеринка кандай болот экен дегенчи, ошон үчүн мындай татып көрүш керек да, жакпай калса жакпай калат да. Кызды деп коелу, биз кыз болгондо кызды эле пример алалы. Жүктүн артына катуу эле кечке эле жашынып отурса, кыз эч нерсени көрбөйт, коомго аралаша албайт, мындай кругозору кеңейе албайт. Ошон үчүн ар бир жакка мындай бүт баарын урушат, бирок бүт баары чеги болуш керек да, зарамки, границы болуш керек, баарында мындай чеги менен болуш керек деп ойлойм мен оюмча. Анткени аралаштырып көрүш керек, ар бир жактын дамын татып көрүш керек. Мындай дамын татып көр десе эле бүт жакка мындай чаржайып кетип калып эмес да, мындай аз-аздан да. Мисалы катуу тарбиялаган кыз мындай шаарга барса, мисалы биякта бүт эле ата энеси тыйып турса, мындай сиз айткандай жашоо керемет, жашоо малина болуп кетиши мүмкүн да, аныкычы анан жашоо деген ушу турабы деп анан шайтандын жолуна түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир жактан кандай гана мындай оюн зоок болобу, мындай кызыктыруучу нерселер болобу, ошо кызды аралаштырып, мындай коомго аралаштырып, адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөтүш керек. Ошон үчүн кызды мындай кыз баланы мындай деги эле балдарды мындай катуу кармаганга дагы мен оюмча мындай туура эмес деп ойлойм да. Баланын өзү үчүн эле. Сынып кетиши мүмкүн, Бираз пиво ичсең да унчуп болбош керек. Бираз ягуар ичсең болот деп. Жок, ал мен оюмча мына бала мындай адамдын адам болуп калыптанышына баланын өзүнүн дээринен болуш керек да. Анткени адам ата эне канчалык тарбия берсе деле баланын дээринде болбосо ал тарбияланып эч качан кала албайт да. Ошон үчүн баланын дээринде бир нерсе болсо, ошол өзү эле мындай адам болуп калат деп ойлойм да. Чыңгыз Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Ошон үчүн жөн гана адам болуш үчүн ал адамдын дээринде бир нерсе болуш керек деп ойлойм. Дээринде жоктору эмне болот анан? Дээринде жоктору кийин аны заман өзү, турмуш өзү тарбиялап алат деп ойлойм. Кеч болуп калбайбы? Кеч болуп калышы мүмкүн. Негизи адамды мындай төрөлөктө эле тарбия башталат деп коет эмеспи анан. Ошого чейин эртерээк тарбияны баштаса ошончолук жакшы болот, бирок адамдын сөзсүз менин оюмча да өзүнүн дээринен, эркинен. Мисалы мына кыздар мушташат да, ошол кыздар тияктан шаарга барганда мушташпаш үчүн берден бираз мушташтырып. Жок, алдын алыш керек. Ичип кетпеш үчүн бираз кичине ичирип. Жок. Бул туура. Ал жерден кыздар бузулуп кетпеш үчүн кичине жигиттер менен жүрүп кел кызым деп жиберип кечинде. Жок. Ошентип тренировать этип жүрүш керек. Жок, менин оюм андай эмес болчу, андай ал мындай ичирип мушташтырып көрбөс, ага чейинкисин ойлонуш керек да. Ичкенге чейинкисин ойлош керек, мушташканга чейинкисин. Мушташтын себеби болуш керек да, жөн эле мушташы ийбейт да. Себеби болуш керек, ошон үчүн мындай адам өзүнөн. Ошо кичине деген эмне? Мисалы, мына кызым бир 15 мүнөт бир жигит менен барып. Жок. Жок. Эмне анан? Чеги менен кичине. Чеги менен мисалы мен оюм, мисалы классташтар менен бир кыздын туулган күнүнө барат, бир 9-10 класста деп коелу. Мейли барсын, саат 7-де барсын, бирок 10-да үйүнө келип калсын да, анан андан ары дальше больше гулять этип кетип калбайчы анан. 10-да капкараң болуп калат го. Анда жок, азыр биздин деле башыбыздан өткөндө ошондой туулган күнгө эле баруу мисалы да, андан каждый эле мындай аймакта жашашкандар чогуу кетип калат да. А если шаарда мисалы студенттик жашоо болсо, ал тиги райондо эмне кылат, ал деле көрөйүн дейт да, отуруш кандай болот экен, вечеринка кандай болот экен дегенчи. Ошон үчүн мындай татып көрүш керек да, жакпай калса жакпай калат да. Жагып кеткен адамга айла жагым кетер. Өздөштүрүп алат ошо. Жаштар